Обода Лондон, BBC, саламатсыздарбы, элер алчыны спорт жаңлыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров BBC'ге маек берди. Афганистандын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси өлкө кайрадан жарандык согуш коркунучуна кептелгенин BBC'ге билдирди. Жаңы иликтөө коронавирусту жуктуруп алгандар анын симптомдорун айткандан кийин да көпкө чейин сезет. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров BBC'ге кенен маек курду. Анда күмтөр, коррупция, сот адилеттиги, шайлоо жана башка темалар да талкууга алынды. Абактан чыккан саясатчы, азыркы өкмөт башчы түрмөдө ондогон кишилер болор болбос иш же адилетсиз сот өкүмүнөн улам камалганын айтууда. Ал мындай фактылардын бир тобун өз көзү менен көргөнүн жүйө келтирип, алар боюнча жаңы чечим кабыл алам деп жатат. Мен окшогон миңдеген балдар бар. Мен ошолордун баардыгын жакшы билем. Мына бүгүн ГСИНге тапшырма бердим. Ошолордун баардыгын ревизия кылгыла. Жанагы жөндөн жөн эле барып адилетсиз отуруп калгандар, анан майда чүйдө менен отургандар, ошолордун баардыгын мен указ менен, амнистия менен чыгаралы деп сүйлөштүм. Бир 15-20 күндүн ичинде, бир айдын ичинде миңдеген бала чыгат. Алардын деле өзүнөн көрөсүңөр кандай балдар экенинчи. Ал сот бийлигин реформалоо тууралуу дагы планы даяр экенин кошумчалады. Баягы мен жасап аткан реформаны токтоттурушкандагы кайра бүгүнкү сот системасын түзүп алышкан. Бүгүнкү сот системасы ак үй, көк үйдөн бир эле звонок болсо коркконунан чечет. Анткени көз каранды. Сот системасын биз толук көз карандысыз кылабыз. Ага убакыт керек. Мына 3 ай, 4 айлык убакытта биз бүтүрөбүз аны, көп бүтүрбөйбүз жыйынтыгын. Анткени мыйзамдар даяр турат. Салык үчүн төлөнө турган миллиондогон сомдорду жашырган, коррупциялык туруктуу система түзгөн деп улам бир журналисттик иликтөөлөрдү аталып келе жаткан бажы кызматынын мурунку жетекчилеринин бири Райымбек Матраимовдун үй абагына чыкканы тууралуу дагы сөз болду. Жапаровдун пикиринде коррупционерди камап салуудан көрө келтирген зыянын эселеп төлөтүү оң. Менин иштөө стилим башкача. Муну биз жет өлчөп бир кесип атабыз. Мисалы Райымды азыр апарып 5 секундта камап койсок болот. 4 дубалда жата берет. Бир тыйын келбейт. Анткени ал өзү камалгандан кийин шотторунун баары жабылат. Бардыгы бир эле Райым эмес, бардык коррупционерлер кусат. Биз кустуруу жолу менен кетебиз. Куспайбы анда камалат. Бул азыр кече күнү дароо камалгандан кийин 80 миллион сом төктү. Эми тергөө органдары менен келишип, макулдашып иштеше турган болду. Ноябрдын аягына чейин 2 миллиард сом төгөт. Андан кийин эми бул баш эле, азыр тергөө жүрө элек, азыр изилдене элек. Жаңы өкмөт башчынын коррупцияга каршы күрөшүү ыкмасын чындап эле кубаттагандар да, аны ачуусун калгандар да өз жүйөлөрүн айтып, талкуулап жатат. АКШдагы президенттик шайлоого 2 жума калган соң BBC президент Трамптын биринчи Америка деген стратегиясы дүйнөгө кандай таасир тийгизгенин иликтөөдө. Америкалык аскерлердин соңку тобу өлкөдөн кетип жаткан чакта өлкө жарандык согуштун кайра жандануу коркунучуна кептелди дейт ал. Кабулда катуу кайтарууга алынган штабтан катуу кармаштар жүрүп жаткан провинцияны көздөй багыт алынды. Бүгүн АКШнын башкы жоокери батыш тарапка, Фара аймагындагы афган күчтөрүнө баратат. Генерал Миллер ар бир райондун булуң бурчун жакшы билет. Бирок бул жактагы афгандар эскертүү беришүүдө. Талибан күчтөрү акырындап шаарга жакындашууда. Бүтүндөй өлкө боюнча абал ушундай. Америкалык күчтөрүн чыгып кетип жатканы ар бир кишинин оюнда турат. Генералдын келиши Америкалык колдоодон кабар берүүдө. Зомбулук гана эмес, эки тараптагы кызукандуу сөздөр да басылышы керек деп айтар элем. Тараптар коркутуп, үркүтүп, зомбулукка түртүүнү токтотушу керек. Ар ким ушул тирешүүнү жайгаруунун жолун издеши керек. Бирок биз Афган коопсуздук күчтөрүн колдойбуз. Биз бир топ сабырдуулукту көрсөттүк. Анткени тынчтык сүйлөшүүлөр ийгиликке жетсе экен дейбиз. Булар да үйлөрүнө кайткысы келет. Барысы тең, башкы командачысы президент Трамптын аскерлер Крисмас майрамына чейин үйлөрүнө кайтуусу керек деп Твиттерде жазгандарын көрдү. Бирок Америка Кошмо Штаттары менен талиптер февраль айында кол койгон макулдашууда америкалык аскерлердин акыркы бөлүгү келерки жазда чыгышы керек деп белгиленген. Абал ушундай улана берсе, май айында чыгып кете аласыңарбы? Булар саясий чечимдер.
Биз аскердик сунуштарды айтабыз. Аларды саясат тынчтык процессинин жүрүшүнө жараша жөнгө салат. Ууган күчтөрү даяр болууга тийиш. Алар даярбы деп турган болбойт. Алар даяр болууга тийиш. Менин баамымда, алар ууган калкынын коопсуздугун камсыздай турган коопсуздук күчтөр экенин түшүнүп жатышат. Афгандар кармашка камынууда. Булар аскерге жаңы эле кошулушкан. Миңдеген жаштар Кабулдагы эң ири машыгуу борборунда даярдыктан өтүүдө. Афган армиясы аскерлердин каршы тарапка өтүп кетүүсү же качып кетүүсүнүн жапа чегип келет. Мен 7 жыл Голландияда жашадым. Эми өлкөмө кайтып келдим. Өлкөмдө душманга каршы согушуум керек. Талиптер дагы машыгып жатат. Бул пропагандалык видеолордун таасири согушта колдонулган куралдардан кем калышпайт. Тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп жатышса да, эки тарап тең согушка даярданууда. Согуш болушу мүмкүн. Биз аны токтотуу үчүн болушунча аракеттенип жатабыз. Азыркы тапта талиптер туура саясий кадам жасап, изги ой менен сүйлөшүү жүргүзө алат. Алар албетте элдин үрөйүн учуруп коркуткан, согушту жүргүзүүгө да асыккан. Бирок азыркы абал таптакыр башка жөндөмдү талап кылат. Сизди эң көп кабатыр кылган нерсе эмне? Кайра эле колдон келбей калабы деп корком. Жарандык согуштан арылган коопсуз Ооганстанды кура албай калабызбы? Жарандык согуш кайрадан тутанып кетиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Биз аны болтурбаш үчүн болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Кабулдун түндүгүндө Баграмдагы эң ири америкалык базада аскерлер кетүүгө камынууда. Күн сайын америкалык аскерлер кетүүгө даярдык көрүп жатканы айкын болот. Бул эң ири аскердик базанын бир бөлүгү болчу. База улам кыскартылып келет. Аскерлердин чыгарылышы жалаң эле жабдууларды жыйноо эмес. Афгандар аскерлердин кетиши алардын күнүмдүк турмушунда сезилип жатканын айтышты. Бир нече жыл мурун америкалык аскерлер көбөйгөндө Баграмдагы жашоо дагы жанданып кеткен. Эми жумуш орундары азайып, киреше түгөнө баштады. Көчөдө элдин маанайы пас, коркуу өкүм сүргөнү туюлат. Талиптер келет деп 100% коркуп жатам. Алар жакын келишти. Алар арабызда да жүрүшөт. Биз турган бул жерге талиптер канчалык жакындады? Сизби же менби билбейм, бирок арабызда жүрүшкөнү анык. Американын дээрлик 20 жылга созулуп кеткен өнөктүгү соңуна чыгууда. Бул учур тобокел менен да, чечкиндүүлүк менен да коштолууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Афганистандын чыгышында кеминде 15 киши тебелендиде калып курман болду. Каза болгондордун көбү аялдар экен. Бул окуя Афганистандын Жалалабад шаарындагы футболдук стадионунда орун алды. Миңдеген жарандар Пакистанга виза алуу үчүн чогулган экен. Кезегин күтүп жаткан тургундар түртүшө кеткен айтылууда. Коронавирустун айынан 7 айлык тыныгуудан кийин виза берген жайлар арыздарды кайрадан кабыл ала баштаган. Нигериянын президенти Мухаммаду Бухари Лагостагы демонстранттарга ок атылгандан кийин жасаган билдирүүсүндө элди тынчтыкты сактоого чакырды. Ал полиция реформалары жүрүп жатканда чыдамдуулукка үндөдү. Бирок шейшембидеги зомбулук жөнүндө түздөн түз сөз кылган жок. Күбөлөрдүн жана укук коргоочулардын айтымында аскерлер жүздөгөн демонстранттарга каршы ок чыгарып, көптөгөн адамдар курман болду. Лагостун губернатору окуяга армия кийлешкендиги тууралуу үн каткан жок. The New York Times газети президент Трамптын Кытайдагы банктардын биринде шоту бар экендиги тууралуу жазды. АКШ газети бул эсеп Кытайда $188,000 ашуун салык төлөгөн Trump International Hotels Management деп аталган компаниясынын атында деп жазды. Трамп катаандык уюмдун адвокаты бул билдирүү тек гана спекуляция деп жооп кайтарды.
Бразилиянын расмийлери улуттук иммунизация программасынын алкагында өлкө Кытай жасаган вакцинаны колдоноорун билдирди. Сан-Паулу шаарынын губернатору Коронавак деп аталган препараттын 46 миллион дозасы сатып алынаарын маалым кылды. Жапыр темдөө эмки жылдын январь айында башталат. Мындан сырткары Бразилия Англияда жасалып жаткан AstraZeneca вакцинасында сатып аларын айткан. Окумуштуулар коронавирустун көпкө чейин кетпеген симптомдорун иликтеп, илдетти түшүнүүгө аракет кылууда. Вирусту жуктуруп алган адамдар айыктым дегенден кийин 4 синдром менен алпурушуп жаткан болот. Улуттук ден соолукту изилдөө институту миңдеген адамдар узак ковид деп аталган симптом менен жашайт деп айтууда. Жана адистер жабыркагандарга көбүрөөк жардам көрсөтүлүшү керек деген пикирде. Бристол университетинин окутуучусу Жо Хаус коронавируска каршы тест тапшырган эмес жана ооруканада дарыланууга муктаж да болгон эмес. Бирок 6 айдан ашуун убакыттан бери ал иштей албай, күнүмдүк жашоосун кадимкидей уланта албай келет. Демим кыстыгат, чындап чарчап мээм тунат. Бир нерсеге көңүлүмдү кунт кое албай, унутчаак болуп жатам. Жакшы жута албайм. Жүрөгүм катуу согуп, муундарым ооруп жатат. Окумуштуулар вирустун симптомдорун узакка алып жүргөн, реанимацияда көпкө жаткандан кийин айыгып жаткан же инфекциянын жеңил түрүнө кабылып, эч качан расмий диагноз коюлбаган адамдардын ар түрдүү тажрыйбаларын карап изилдөөдө. Бул изилдөөдө ар түрдүү симптомдор адамдардын мээсине, ичегисине, дем алуусуна, жүрөгүнө жана ал тургай териге, дененин ар кайсы бөлүктөрүнө таасир этери аныкталды. Белгилер ар кандай мезгилде ар башкача ооруп, оору кайталанып жана кайра жок болуп турарын аныкташты. Узакка созулган COVID-19да 4 түрдүү синдром болушу мүмкүн. Биз ушул симптомдор менен кайрылган адамдардан маалыматтарды жакшыраак чогултууну каалайбыз. Бул чындыгында көйгөйдүн маңызын түшүнүүгө жардам берет. Ошондой эле андан ары да аны жакшыраак изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Лесли Макнивер вирус чуккандан 7 айдан кийин деле чарчаганы басылбай келет. Ал 25 миңден ашуун мүчөсү бар Long COVID же узак COVID аттуу уюмда иштейт. Вирус адамдардын физиологиялык эле эмес, психологиялык саламаттыгына дагы таасирин тийгизет дейт ал. Март айынан бери чектөөлөрдүн астында жашоо ушунчалык оор болгонун керек болсо элестетүү кыйын. Чектөөлөрдүн астында жашап, ошол эле убакта күн сайын чарчап, 4 дубалдын ичинде демиңиз кыстыкканынан, энергияңыздын жогунан эмне кылаларыңызды билбей отуруу абдан кыйын. Коронавирус жуктурган 10 миңдеген адамдар вирустан айыкса да, адамдын организминен толук чыкпашы мүмкүн дешүүдө. Англиянын улуттук саламаттык сактоо кызматынын башчысы Англиянын ар тарабындагы Long COVID клиникаларына 10 миллион фунт стерлинг жумшаларын айтты. Эми спорт жаңылыктары. Чемпиондор лигасында Манчестер Юнайтед атаандашы Парис Сен-Жерменди 2-1 эсебинде утуп алды. Оюндун акыркы 3 мүнөтүндө чечүүчү голду Маркус Рашфорд киргизди. 16 жылдын ичинде биринчи жолу ПСЖ өз талаасында утулуп калды. Ал ортодо Челси менен Севилла матчты голсуз бүтүрдү. Чемпиондугун коргогон Бавария Мюнхен Чемпиондор лигасынын Атлетико Мадридке каршы ачылыш матчында Серж Гнабри жок ойнойт. Серж Гнабри коронавирус жуктуруп алган. Ал кече күнү эле командасы менен машыгууга келген. Оюнчусу Ван Дик жок ойноп жаткан Ливерпуль Аякс менен беттешет. Манчестер Сити болсо Порто менен күч сынашат. Жаңылыктардын соңунда Венгриядагы Мишелин жылдызына ээ болгон ресторан тууралуу айта кетели. Социалдык аралыкты сактоо максатында бул ресторан кардарларын Будапешттеги парктардын бириндеги аттракциондо тейлейт экен. Мындай кадам аркылуу ресторан коронавирус жайылбайт деп ишенет. Мындай көңүл ачуу кымбат турганына карабай билеттер заматта сатылып кеткен экен. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Эрмек Максуту болду. Саламатта калыңыздар.